Акшагын каргалар уялап, тегереги акыр чекирге толгон. Айтылуу Аламүдүн жергесинин Малиновая капчыгайынын этегинде туристтик Меккеге айлана баштаган Аларча капчыгайынын босогосунда жайгашкан сиздер көрүп турган аймакта анын дарылык касиетин баамдаган элимпоздор Чүй дубанындагы биринчи эс алуу жайларынын пайдубалын илгери 1926 эле түптөп коюптур. Кийин согуш учурунда бул корпустарды аскер госпиталы катары колдонгон дейт бизди тосуп чыккан жергиликтүү активист Кенже Канзарлыкова. Андан кийин бул жердин жүрөк ооруларын айыктыруудагы касиетин изилдеген академик Мирсаид Мирахимов өткөн кылымдын 70-жылдарында бул эс алуу жайынын профилин өзгөртүп, жүрөк ооруларынын профилактика кылуучу медициналык айыктыруучу статуска ээ кылыптыр. В 1943 году был госпиталь. После госпиталя стал дом отдых 20 лет Киргизии. А потом где-то в 85 или 81 году Мирахимов приехал и сделал санаторий Кыргызстан. Кардиологический, да. Восстановление, да. И потому что здесь действительно после операции люди приезжали и восстанавливали свое здоровье. Здесь очень горный, чистый воздух. Недавно в Малиновой щели, не то что недавно, в Малиновой щели мимо дома проходили туристы японские. У них, оказывается, дачник есть. И они сказали, самый чистый воздух это у вас. Я сказала, именно у нас в республике, да, с приборами. Они говорят, именно во всем мире самый чистый воздух это ваш. Из-за этого у нас люди приезжали с сердечными этими, они восстанавливались очень быстро. Мамлекеттин мүлкүн мамлекеттен бөлүү сааты жеткенде өлкөдөгү атактуу курорттор, пионер лагерлери, санаса санак жетпеген сандаган мүлктүн баары Кыргызстан профсоюздар федерация тармагына өткөнү эс алуу жайларынын күнүнүн батышы деп айтса жаңылбайт көрүнөбүз. Көп жылдан бери келген эмесмин да. Бүгүн келип алып анан таң калып кыдырып байсып жүрөм ошо. Жаман, кейпи жаман болуп кеткен го такыр эле. Эчтеке карылбай калыптыр да. Суулар агып, сугарылып турчу эле. Бүт баары гүлдөп турчу, бактардын баары токой болуп турчу дейт. Буталып тирелип турчу да, өсүп кетиптир да. Өскөн өмүрүн куурап калыптыр да. Сугарбаса курайт да. Ошондой болчу. Ушу жанында туруп келбейсиңер бул жака. Көп келбейсиңер го, Өз шаарда турабыз да, ар кайсы жумушка иштейбиз, ар жакка чыгып кетебиз. Постоянно бошогондо. Зээн кейтерлик болуп калыптыр. Ооба. Кейип атасыңарбы? Өзүңөр жериңерде, мекениңер. Ооба. Ушундай бейиштин төрүндө болгон жерди аябай жүдөтүп ийиштир. Негизи азыр кимге караштуу болуп экен? Түшүнүксүз да. Баткан күндүн көлөкөсүндө калган бул жайдын да тушоосу чырмалып, жашоосу күүгүндөп, талап тоноочулардын чеңгелинде калганынын кейиштүү көрүнүшүнө бүгүнкү репортаждын кадрлары далил болот. Арбаңыздар. Кыргызстан профсоюздар союзунун санатордук курорттук объектлери союз убагында профсоюздун бюджетинин эсебинен курулган. СССР таркагандан кийин анын баары Кыргызстан профсоюздарынын федерациясынын менчигине берилген. Алардын ичинде Көгүлтүр ысык көл, Жыргалаң, Ысык Ата, Жалал Абад курортторунун катарына бүгүнкү биз саякатка чыккан Кыргызстан санаторий курорту да кирген. Скорая помощь, физкультурный кабинет, грязелечебница. В этом грязелечебнице всякие массажи и всякие процедуры они принимали. И уезжали, очень благодарили наш санаторий. Президент Садыр Жапаровдун мындан 2 жыл мурун профсоюздар союзунун федерациясынын жетекчилигин анын балансында турган санатордук курорттук жана туристтик объектлерди натыйжасыз башкаргандыгы үчүн катуу сынга алып, бул ишти өзүнүн көзөмөлүнө алганын билдирген. Кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы? Сиз, азыр профсоюз башчысы. Башчысы коебуз. Ошол 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңар, бийлик талашкан.
Ошол эле учурда профсоюздук санатордук курорттук объектилерди башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз сатылган объектилерди жана жер тилкелерин аныктоо жана мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча ишти баштоону тапшырган. Президенттин кадамы майнаптуу болду. Жыргалаң, Ысык Ата курорттору учурда бүтүн бойдон реконструкциядан өтүп, дүйнө аралык деңгээлге туура келип, учурда Кыргызстандын туризминин берметтерине айланганы коомчулуктун маанайын жогорулатууда. Мындай өзгөрүү Кыргызстан профсоюздарынын санатордук курорттук объектилерин президенттин иш башкармалыгына өткөрүү боюнча иштер аткарылып жатканда, УКМК федерациянын мыйзамсыз сатылган активдерин таап, аны пулдап жиберген профсоюз ишмерлерин кармап, профсоюздун жүздөгөн объектилерин кайтаруу боюнча иш жүргүзгөнү коомчулуктун колдоосуна татыган. Биз бүгүн рейдке чыккан профсоюз курортторунун санын көбөйткөн объект Кыргызстан санаторийи. Маалымат айдыгына чыккан кабарга байсалсак, расмий жаңылык булактарынын бирөө 2022 жылынын аягында Кыргызстан санаторийин оңдоп түзөөгө 31 миллион Америка доллары бөлүнүп, аталган объектинин аймагында 250 орундук башкы эс алуу корпусу, спорттук машыктыруучу жайлары, бассейндери менен 2 этаждуу конференц-холл боз үй формасында салынып, жанында 20 коттеджден турган айылы менен эксплуатацияга кирет деген айың тарап кумга сиңген суудай изи жок жоголгон. Профсоюздун эс алуучу жайы да болчу. Эми көрүп атасыңар да, баягы президенттин администрациясы тарабынан канча акча бөлүнүп, канча каражат менен Жыргалаң оңдолду, Жети Өгүз оңдолду, баягы Ысык Ата оңдолуп атат. Эми бул жер эми шаардын эле боорунда да. Эми ушул жер эмнеге мындай каралбай калганы эмнеге байланыштуу деп ойлоп атасың балам? Билбейм, бул жактан өзүнүн жетекчилер, тийиштүү адамдардан сураш керек. Негизи оңдолгон жерлерди көрүп атабыз, Жыргалаң барлык жакка эле барып келдик. Бул жакта көп жылдан бери билебиз, ушул эле абал. Каргалардын ичинде шум каргарып дегендей, учурда кунарсыз талкаланган жайда каркылдаган каргалардын саналбаган тобу жагымсыз симфониясынын коштоосунда тегеректе айланып учуп жүргөнү бүгүн бул жакка эс алганы келген жергиликтүү туристтердин көңүлүн деле бурбай калгандай. Жаш балдар эс алат, ушул жакка алып келип, ойнотуп, эс алдырып кетелер келип калды. Ар кайсы жерде байчеки коюлган талкаланган тапчандар, тушунда эскертүү, кирүү төлөмү менен деген жарыяндар. Бияка алып келиш акча төлөш керек болуп атабы ар бирине? Ооба, төлөйбүз. Канчадан төлөп атасыңар? Мына кирип атканда, санына төлөп атасыңар? Маршруткаларга төлөп атабыз. Бир маршрут 500 сомдон болуп атат, бир маршрут. Бир маршрутка, Ооба. Анан мына тапчан эмелерди аренда алыш керек жарага? Же жөн эле кирип койбу 500 сом менен эле? Ооба, ошондой эле. Анан отун, потун, суу, буу дегендерчи? Өзүбүз алып келебиз. Өзүңөр алып келесиңер. А биякты кыйганга болбойт да? Ооба да. Отун, суу баарын алып келебиз. Мусорлар, таштандылардын баарын кайра чогултуп өзүбүз менен кошо алып кетебиз. Эмнеге бул жайга реформанын шарданы жетпей? Бул объект карга кузгундардын талаасына айланган. С какого времени упадок пошел? Упадок пошел с 90-го года, когда на развал пошел Советского Союза, какая-то вот этот наш санаторий почему-то принялся это на баланс профсоюзов. И этот профсоюз... А до этого не был на балансе? Да, ну я не знаю. Министерство здравоохранения, да? Да, здравоохранения. Мирахимов сам был, лично приезжал, смотрел. А потом, когда профсоюз взяли, вот здесь началось дележка земли, это разрушение. Все эти медицинские аппараты вывезли, продали. Также у нас гараж был со скорой помощью, и даже эскаваторы, и тракторы были, потому что ничего не осталось. Талкаланган мурдагы курорттун аймагына бир дагы унаа төлөмсүз киргизилбейт экен. Бирок төлөмдү тастыктаган квитанция эч бирөөнө берилбегенин айдоочулардан уктук. Жалгыз бүтүн калган корпуста кымызга келген улгайгандар бир күндүк ижарасына 1700 сом төлөп жатышат экен. Биздин камерабыз чалдырган объекттин басымдуу бөлүгү кыйроо абалында турат. Профсоюздун архивинен чыккан маалыматка таянсак, бул объектинин 2 гектар 400 соток жер тилкеси мыйзамсыз сатылып кеткен. Бирок кылмыш иши козголгону боюнча маалымат жок. Кому только я не обращалась, и к Атамбаеву, и Жээнбекову, и Отунбаеву, никто ничего не принял. Кашайганда мне и в Жогорку Кенеше я выступала, показывала документы, что муниципальный
федеральные все земли, что все эти корпуса распродают, что они ничего для развития санатория ничего не делают, только обогащаются. Даже, говорю, местные жители не работают, потому что годами не давали зарплату. Дарбазадан кирип келгенде эле узун аллея жайгашкан. Аны бойлогон бүтпөй урап турган имарат санаторийдин ашканасы экен. 2013-жылы Нью-Лак деген жоопкерчилиги чектелген коом ашкананы толук оңдоп жабдыганга Профсоюз Федерациясынын курорт совет туризм деген башкармалыгы аркылуу келишим түзүп, аягы тасмадан көргөндөй абалда калган. Аталган башкармалык партнерлоруна 2 миллион кызылдай акчаны алдын ала берип коюшкан. Садыр Нургожоевич, вы меня услышали. Я вот посмотрела передачу, как в Дергалане собрали всех вот этих профсоюзных воров и сказали: уята месте, ошончо акча алаткан бир сарай салып койгон жоксуңар. Они не ездят здесь у нас отдыхать, на Иссык-Куль или куда. Те же все они ездили в Кипр, а потом в Турцию ездили, во Францию ездили на наши деньги трудовых. Жогорудагы кылмыштуу аракеттердин натыйжасында коомдун кызыкчылыктары, атап айтканда профсоюз мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо жана эс алуу укугу бузулуп, көрсөтүлгөн кыймылсыз мүлк азыркы учурда кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына ойноп жаткандай таасир калтырууда. Бул жакка Профсоюз Федерациясы буйрук менен кириптер болгон реформалардын жетелектигинен кабар бергендей. Биздин бүгүнкү экскурсоводубуз Кенжехан Зарлыкова белгилегендей, дегеле эгемен жылдарындагы мамлекеттин жер мүлкү мыйзамсыз тарап талангандан бери бул аймакта мыйзам бузуулар болуп келе жатканын кабар экен. Первичные документы в сговоре профсоюз с нашими землестроителями, с нашим АИЛ-УКМТ подделывают документы, меняя контуры, меняя эти самые с гипроземом, с архитектурой, особенно с госрегистром. В итоге получается, куда деньги деваются. Ни одно дерево не посадили, ни одну дорогу не сделали, ни воду кое-как, и то совместно воду делаем с сельсоветом. Сейчас в сельсовете хорошие ребята поменяли все, которые 30 лет, люди поняли, что 30 лет, которые сидят, они только миллионами крали. Сейчас молодые пацаны стали трубы менять, трубы, оказывается, 50-70 лет менять. Начинаешь трубы копать, они сыпятся, да. Канализация воняла везде. Все вот эти люковые эти железные все растащили. Ошондуктан жергиликтүү калктын кайрылуусу менен былтыр бул аймакка УКМКнын төрагасы өзү келип, жабырлануучулар менен жакындан таанышып, үстөмдүк кылган күчтөрдү ооздуктап кеткенинин кабарын социалдык тармактан тапса болот. Бул курорттун учурдагы мүлкүн мыйзамсыз пайдалануусу дагы деле болсо калкынын нааразычылыгын туудурганы социалдык баракчаларга байма-бай чыгып турса да, бул жерде мыйзам бузуулар улантылууда дешет жергиликтүү тургундар. Коррупциялык мыйзам бузуу фактылары менен так эле ушул санаторийде Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын мурдагы 2 жетекчисине айып тагылган. Учурда байчеки жүрүшү менен такырдагы аткаруу тартибине дал келбеген аракеттери менен жергиликтүү элде күмөн жараткан бул объектте ишкердик кылгандар ким экенин тиешелүү кызматтардын көзөмөлгө алуусу шарт дейт жергиликтүү активист Кенжехан Зарлыкова. Күйүп-бышып атактуу эс алуу жайын кайра жандануусуна тилектеш Кенжехан айымдын өзүнүн да абдан кызыктуу өмүр баянын угуп, элет интеллигенциясына таң бердик. 2000-жылдары биздин маектешибиз Кыргызстандын Америка Кошмо Штатындагы элчилигинде бухгалтер кызматын аркалап, америкалыктардын жашоо маданиятына баа берип, пенсия курагына жеткенде өзү чоңойгон Актан айылында там салып, элет жашоосунун өзгөрүшүнө салымын кошуп жашап келет. Тынчы жок жарандык активист өз аракетинде УКМКнын төрагасы менен дагы, өлкө башчы менен дагы жолугушканга жетише алган. Элетте бул айымдын аракеттери жаштарга үлгү болгону көптөгөн жарандык иш-чарадан көрүнөт. Ал эми бул объект жыргалаңдай өнүгүп кетсе, бул аймактагы чомоктогудай өзгөрүүгө тушугуп, таанылгыс аймак болмок дейт биздин визави. Калетсиз сөз, Малиновая капчыгайы, Кожогат менен Бүлдүркөнүн мекени башталып, легенда суусу аккан булактын башына жетет экен. Айылдын жаштары улуу ата мекендик согушка катышкан айылдаштарына өз каражатынан эстелик орнотуп коюшуптур. Мындай аракет курорт иштеткен ишкерлерге жат көрүнүш экенин куурап бараткан парктын ичиндеги талкаланган скульптуралардын аянычтуу кебетеси далилдейт. Владимир Маяковскийдин эстелиги.
жакын келбесең таанылбайт экен. Бирок жакын келгендер деле тааныбайт болуш керек. 25 гектар жерди ээлеп, чегин тосуп койгонго жарабаган бул жайдын учурдагы кожоюндары Акыр Чекирен курорттун территориясындагы аңга түртүп, бүт аймактын территориясына залалын тийгизип келет. Шаардыктардын ар бир кадамын тескеген экология кызматы бул жакка келбегени бир топ түйшөтөт экен. Глобалдык масштабтагы катастрофа менен коркуткан эл аралык уюмдардын деле жиги билинбейт. Кыргыз өлкөсүнүн 2030-жылга чейинки өнүгүү боюнча улуттук программасынын барактарын жергиликтүү бийлик ээлери деле карап койбойт көрүнөт. Болбосо элинин жашоо шартына тиешеси бар 4 стратегиялык багытынын бирөөсүн учкай карап койсо, майнап чыгаар беле таң. Болбосо өлкө башчыбыздын даректүү кадамдарын илгиртпей колдоп чыгууга шарт түзүлбөйт беле. Көрүшкөнчө.